Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Айна Осмонова талант мекени атанган Актала районунун Баетов айылындагы Шүкүрбек Бешиналиев атындагы орто мектебинин ардагер мугалими. Бир эле мугалимдик кесипти аркалабастан өмүр бою сүйгөн кесибинин арты менен илимий иштерге дагы аралашып, эмгек жаратып, бир катар китептерди чыгарууга үлгүрдү. Кудай берген талантын кошо ала жүргөн эжебиз көкүрөгүндө катылуу жаткан көп кырдуу талантын эл алдына алып чыгуу максатын көздөп, Нарын улустук мамлекеттик телерадио компаниясына кайрылган экен. Эң оолу келген мейманыбызга төрдөн орун берип, кеңири баарлашып алдык. Эми мен кече жакында эң алгачкы окуучуларым менен 40 жылдык жолугушууну өткөрдүк. Ошондо мен көрүп аябай таң калдым. Бая кичинекей кыздар, балдардын баары такыр башка адамдарга айланыптыр. Алар республиканын бардык жерлеринде сонун кызматтарды иштеп атканына мен көзүм жетип, ушундай сыймыктандым. Бирок эмгегимдин жыйынтыгы ушул болду. Акыркы бир нече жылдан бери насаатчы катары жаш мугалимдерге басма сөздө кичине мен өзүмдүн эмгектерим жарыяланып жүрөт. Андан тышкары бардыгы жыйынтыкты алып келип, китептерим басмадан чыга баштады. Азыр дагы бир китеп экспертизада туруп атат. Жакынкы аралыкта Кудай буйрса 6-чы китебим басмадан чыгат. Ошо китептерди басмадан чыкты деп атасыз. Азыркы тапта ошо китеп чыгаруу деле кыйынга туруп атат да. Анан сиз ошо кандай жол менен чыгарып атасыз? Каржылоо жагы деген бар. Анан бир өзүңүздүн бир мындай бир максатыңыз болсо керек да. Эми ушул басмадан жарык көргөн 5 китептин 3-өө Кыргыз Республикасында атайын сыйлыктарга ээ болду. Бирөө мамлекеттик тил комиссиясынын төш белгисине ээ болду. Бирөө Кут билим сабак гезитинин 10 жылдыгынын урматындагы конкурста жеңип чыкты. Дагы бирөө ЮСАИДтин сапаттуу билим алкагындагы конкурста 2-чи орунду алып берди. Андан тышкары окуучум Алмаз кызы Мырзагүл конкурска катышып, республикада Сибат тарабынан уюштурулган конкурста 1-чиликти алып берди. Бул айылына чөйрөнү коргоо боюнча маселеге арналган. Менин жазгандарымдын көбү анткен менен экологияга көп жактан тиешеси бар. Азыр пайдаланып атышат, Кудайга шүгүр. Эми жана ушундай сөз болуп кетпедиби? Ким каржылап атат? Туура. Мен тиешелүү мекеме ишканаларынын көп жерине бардым. Областтык деңгээлде да кайрылып көрдүм. Тилекке каршы китептерди басууга карата ушу акчалар бөлүнбөйт окшойт деп ойлоп калдым. Себеби министрликке жазган катымда деле, облуска жазган катымда деле, районго жазган катымда деле ушул китепти чыгаруу үчүн акча каражаты бөлүнбөгөндүгүнө байланыштуу делип жооп келип атат. Бирок ошого карабастан ушул эмгектеримди көмүскөдө калтырбайын деп чечип, азыркы мезгилде өзүмдүн бир аз пенсиям бар, бир аз саат беришкен, ошону жыйнап, бала бакырамда кичине жардам берип, анан ошону менен эптеп бастырып, 1-чи китеп Бийиктик басмаканасынан жарык көрдү. Андан кийинки китептер Кут бер дегенден басмадан, Дамуу басмаканасынан, Эркин тоо басмаканасынан ушундай эле. Анан эми мен чындыгында азыр кыйналып отурам. Себеби эң эле көп деген китеп 500 нуска чыкты. Себеби маселен жанагы ЮСАИДтин сапаттуу билим алкагындагы конкурста жеңип чыккан мекен таанууну окутуу методикасы дегенди мен начальник класстын мугалимдерине, класс жетекчилерге жана биологдорго арнап жазгам. Эсептеп көрүңүзчү, класс жетекчилер эң кеминде тең жарымынан көбү класс жетекчилер. Мисалы үчүн райондо бизде 900гө чукул мугалимдер эмгектенет. Демек мен 900 китеп чыгарышым керек. Менин мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Мисалы үчүн класстан тышкаркы
иштердин иштелмелери деген китеп бул дагы 1-класстан 11-класска чейин керек. Любой мугалимдерге керек. Алда басылбай жатат. Мен чындыгында кыйналып келатам. Бирок ошондой болсо да азын оолак райондук ичине жабдып койдум. Бир аз сатам, кайра акчасын чогултуп келип беришет. Анан азыр Нарын шаарынын жана Нарын районунда бир аз китептер туруп атат. Эми ушул сөз келген жерде сөздү айтпаса сөздүн атасы өлөт деген кеп бар. Ошол китептерге кеткен каражаттардын баасын кайра кайталап кат жибергениме карабастан Нарын гараносу, Нарын районосу кичиңдетип атат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошолор менин акчамды РСК банкка которуп койса, мен кайрадан толуктап китепти чыгарууга мүмкүнчүлүгүм болот эле. Мына кече жакында 15-тен 17 майга чейин атайын интернеттен кетирдим эле. Ошол интернеттен кетирген 155 сунуштар, докладдар, информациялардын ичинен 60ка чукулуу гана тандалып алынып, ошонун ичине мен бул Нарын областынан 3 мугалим бардык. Ошонун жыйынтыгы менен азыр мен ата-энелер менен мектептин ортосундагы алака катыш деген китепти жараттым. Азыр ошол ыйык ата журт жаштар коомдук фондусу уюштурган симпозиум, 5-илимий симпозиум, мына ошолордон азыр каражат сурап отурам. Алар дагы Кудай буйрса жооп беребиз, оң чечилип калар, сиздин китебиңизди бастырып беребиз деп кубандырып атышат. Анан билбейм эми качан экспертизадан өттү деп сүйүнчүлөштү. Айна Осмонова өзү айтып отургандай, ырчылык өнөрдү дагы четте калтырбай, келген жерден ырдай калып, конкурстук сынактарда ийгилик үстүндө келет. Дагы бир жагы, кайталангыс залкар талант Жумамүдүн Шералиевдин, Тоо булбулу Муса Баетовдун ырларын бабына келтирип ырдай тургандыгын байкоого болот. Ave,
Мен жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин ушул Актала районуна келдим бөлүштүрүү боюнча. Анан ошол жерден музыкалык мектептен азыркы айтылуу Нурак Абдрахмановдун үйрөтүүсү таасири менен ушу кичине түзүк ырчы болуп калдым окшойт деп ойлойм. Мен Нурак Абдрахмановго аябай ыраазымын. Үндүн тарбияланышына көп таасир этти. Андан кийин ошол кезде маданият бөлүмүнүн башчысы Рая Баетова эже Муса Баетовдун кызы. Көбүнчө кошо ээрчип жүрүп, анеке ушуну ырдачы, папам ырдачы эле деп ушу эсимдесин, классикалык бул ыр. Бул эч качан карыбайт, давай ырдап жүрчү деп ал киши өзү үйрөткөн. Мен ушул күнгө чейин ырдап келатам. Кайсы жерден ушул эсимден ырдабайын, мен бардык жерде жеңип келатам чын эле. Сыйлыктарды алдым ушул ыр менен. Мен аябай ыраазымын. Рая эже папам ырдачы эле, ырдачы деп ушул мен ыраазымын ошол Рая эжеге ушул жерден пайдаланып ошол кишиге дөөлөттү, каарлыкты, бакубат жашоону каалап кетет элем. 1973-жылы кече күнкүдөй болуп элестеп турат. Ошондо обком комсомолунун кызматкерлери мына Ашыралиев Кемел Жакешевич, коомдук ишмер, эки сайыл чарба министри Карпбек Асанов, Арипа Турдалиева деген ошол көрүнүктүү обком комсомолдун кызматкерлери эле, Болот Алаков дегендер, ошолордун баардыгы ушунчалык таланттуу адамдар эле. Анан а кезде Залкар Жумакем, Жумамидин Шералиев атабыз көйлүү күчтүү кез болчу. Ушунчалык баягы баатырдын даңкын алыстан ук жанына келсе бир киши дегендей, биз гезит журналдардан көрүп окуп жүргөн, радиодон, телевизордон көргөн Жумакемди мен так ошол жерден көрүп, анан бир топ ошол кишинин жетектөөсү менен ушул иш-чараларды уюштурганына мен абдан сыймыктанам. Таланттуу, абдан адамдын эмгегин баалай билген киши эле. Ошол киши как раз Нарын вальсы деген ырды ырдап атканымда айтты кобурап. Сен Сагыйпанын сиңдиси турбайсыңбы деп. Анан кийинчерээк Нарында жашап жүргөнүбүздө концертте катышып жүрдүм. Нарын вальсын ырдап берип жүрдүм. Ошондон көп узабай ошол кезде ооруп жүргөн экен Чечейбаева Сагыйпа эже. Кайтыш болуп кетти ошо. Абдан чоң талант эле. Эми андай эч качан эч ким ырдай албаса керек деп ойлойм. Мен көп эле кароолордон байкап жүрөм. Бул өзүнчө бир ташкындаган чоң талант эле Сагыйпа эже. Ошондой. Анан эми ыңгайы келип калган жерде ырдап коюп жүрөм ошол. Таланттуу жаштар бар, өсүп келаткан. Таланттуу жаштар бар. Бирок кандайдыр бир баягы мурунку залкарларга жетпей калгансып. Себеби алардын ырлары ушул мезгилге чейин мындай бир мейли элдик обон болбосун, мейли Жумакемдики болбосун, ушундай бир жаңырып турат да, ушунчалык. Муса Баетовдун ырларын катамына укмуштудай. Анан ушул жаштардын ырлары бир аз убакытка бир ырдалып калып, андан кийин көмүскөдө калгансып, мындай бир кайра жаралып чыкпайт. Туура менин эми жаштар таарынбасын. Таланттуу жаштар бар, аябагандай, сонун жаштарыбыз бар. Бирок ошолордун ырларын кандай бир жеңил музыкага өтүп кетишкендей болуп атабы? Менин көз карашымда да талант өлбөйт. Жаштарды дагы көбүрөөк иштесеби деп ойлой берем мен отуруп алып. Бай илгерки таланттар кээде бир той тамашаларда отуруп караганда бир сонун таза үндүү укмуштуудай таланттуулар дагы эле үн чарчабайт экен, үнгө өнөрбөйт экен. Ошондо таң кала берем. Бир сонун ырчылар бар. Мисалы үчүн Актала районунда сонун ырчылар Алма деген ырчыбыз бар, көп ырдабай калды ал дагы. Тетиякта Кош төбөдө Торгой Назаралиева деген мыкты ырчы бар эле. Бул да ырдабай калды. Ленинде Шейшембүү деген ырчыбыз бар эле, бу деле ырдабай жүрөт. Иши кылып таланттар бар бизде, таланттар көп эле. Ойлоп калам анан. Бирок бай илгерки Шакеева, Мумушевалар булар көөнөргүс таланттар.
качан болсо да ошолордун ырларын элестеп сүйүнүп каласың, ээргип кетесиң. Мына ошондой ээргиген ырчылар пайда болсо экен деп дайыма Кудайдан тилейм мен. Мугалимдин кылган эмгегинин кайтарымы анын окуткан окуучуларынын алган билиминен баамдалат эмеспи? Эжеда өзү окуткан окуучуларынын келечектен алган ордун көрүп, алган сыйлыктарын көрүп отуруп сыймыктанаарын айтат. 1977 алгачкы чоң сыйлыкты алдым. Кичине алтын медаль деп, андан тышкары операга, ырчылыкка чакырышты мени. Бирок бала бакыра үй бүлөчүлүктү таштай албадым мен, ошол боюнча бара албадым. Алар даже ушундай чоң нерсени квартира беребиз, иш таап беребиз чейин дешти. Анда эми кызматым жолдошум Раматылык Анакбеков Бегалы абройлуу кызматты иштечи. Республикадан кызмат таап беребиз дегенине карабастан, эми чындыгында кыргызчылык болот да. Ошентип бара албай калдым. Андан кийин деле барып жүрдүм. Мисалы үчүн ПТУда бир аз эмгектене калып, ушул жерде Нарын шаары 87-де, номер 87-чи ПТУда. Анда да барып республикада биринчи сыйлыкты алдым. Деги эле бардык жерде иш кылып куруп калбайм. Мен дайыма биринчиликти алып жүрөм. Мен сыймыктанам ушунума. Жок, алган эмесмин. Сагыйпа Чечейбаеванын конкурсун өткөрүштү. 2005 жылы апрель айында өткөрүштү. Ошол жерде мен капысынан келип эле, капысынан өзүмдүн чарбачылык жумуш менен келип калып, катышып калып, а жерден да гран-прини жеңип кеттим. Эми а кезде 3000 сом деген аябай чоң акча болчу да. Ошол театрда ырдап атканымда бир тууганы дейм, сиңдиси ыйлап отурду ошондо. Мен абдан баалайм, Чечейбаева залкар ырчы. Андай ырчыны мен азыр көрө элекмин. Бир катар жылдар биз Нарын шаарында жашап эмгектенип атканыбызда, драмтеатрда концерттер, даталуу күндөрдө концерттерде мен ачып берчимин. Ошол Нарын вальси менен, Шералиевдин Нарын вальси менен. Кийин Жумакемдин 95 жылдыгында эми мен Агиш менен да бир аз иштешип калдым. Ал киши өз сөзү менен Сагыйпанын сиңдиси турбайсыңбы айланайын деп. Бул 73-чү жылдар болчу. Ошол Жумабек Шералиев атабыздын айткан кеби мен ырдап чыксам эле, сен ушу Сагыйпанын сиңдиси турбайсыңбы деп аябай сыймыктандырып койду. Мен да кубанып калдым, чын эле деп. Эми ал 95 жылдыгында бул концертти, бул иш-чараны Маданият министрлиги, облустун мамлекеттик администрациясы, анан ушулар уюштурган экен. Ушулар уюштуруп, анан үй бүлөсү дагы кийлигишкен болуш керек. Себеби ошол үй бүлөсүнөн Орункүл кызы мага жакшы баалуу белек менен ырдап жүр деген томдугу чыккан экен Шералиевдин. Ошол жерде дагы ушул жерден айтып кетейин. Нарын вальсин Чечейбаева гана аткарган деп жүрөт. Ошол ар бир ырларына кыскача неме берилген экен да. Ана мен таң калып, мен Нарында 4-5 жыл жүргөндө такай концерттин жабылышында же болбосо ачылышында ырдап берчү элем. Мен үчүн жатпай коюшту болду экен деп мен да таңыркап калып калдым. Анда министрликтин биринчи даражадагы немесин беришти. Андан тышкары 3000 сомду менен да сыйлашты да. Облустук администрациянын диплому менен биринчи даражадагы ошондой сыймыктанып, андан бери андай чоң концерттерге катышып элекмин. Жакында дагы бир ырдагыңыз болуп калды ушу Нарын. Туура. Анда шаарга, Бишкек шаарына ушу китебиме шашып бастырам деген ой менен кетип баратып, эшикте Камчыбек Жусуповдун сүрөтү илинген көрнөк илинип туруптур. Ошол жерден эле машинеден түшө калдым дагы, театрга кирип барып эле, барсам концерт, конкурс жүрүп аттыр. Шашып ушуп барып эле
музыкантты тап, келемендер тап берейін, эми камчыкем өзү замандаш болсо колдоп коелу деп алып анын ырын адашып калдым. Адашып калып ана кайра ырдап берип, анан биринчи жолу мен 4-чү орунга түшүп калдым. Gözüngdün aylanayın күндүгүн, энеңдин тиіп турган күнү менен ардан көрүп кубанч убайыңды, дүйнөдө сени менен болсун энең, дүйнөдө сени менен болсун энең, болсун энең. Алдыңа құрман болып чапайын, арытып алмайын мен сағынамын. Көргісі қайра өтпей қалсам, ермегім қармап кетет сағынмайым, ермегім қармап кетет сағынмайым, сағынмайым. Küçüğüm yoldan aylanayım, eriştim işinimi bütün ayım. Büyütteyim kuşta sayra sen kuanım, düğününü yerde turuştum bolsundayım, düğününü yerde turuştum bolsundayım, bolsundayım. Büyütteyim kuşta sayra biz kuanım, düğününü yerde turuştum bolsundayım, düğününü yerde turuştum bolsundayım, bolsundayım. Мугалим мөмөлүү дарак демекчи, мугалимдик кесиптин түшүгүн көтөрө билип, изденүүчүлүк аракеттин аркасында дала ийгиликтерге жетишип, агартуу тармагынын алкагында кызыктуу жашоо кечирип келе жаткан Айна Осмонова өңдө ардактуу кесип ээлеринин катары көбөйө берсе деген тилек. Көк асман желпи нурланган, кылымдар бою куралган, мөңгүдөн аккан булактын жегинде туруп кубанам, кубанам мен да кубанам, курдашым менен суу алам, күзгүдөй тунуп элестеп, ергигелир ачуп алган. Түзүндө гүлдөр жайнаган, токойдо куштар сайраган, толкунун тиктеп жегиниде токтолбой мен да сайрагам, сайрагам мен да сайрагам, салтанат куруп кайрадан, шаң кошуп сенин өнүңө шарыңдай жеке урулган. Күрпүлдө бар бир акканың, кылымдык болуп жатканың,
далайлар сені еңсешет, даналап айтып дастаным, даналап айтып жатқаным, далай түн мен да жатпадым, аралап жерді көп көрдім, абироқ сендей таппадым. Аралап жерді көп көрдім, абироқ сендей таппадым.